Арабаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Капыр Мадаменов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 19 сабак. Аномал зоналар деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Жер шары 250 миллион жыл мурда Пангея деген бир материктен турган. 50 миллион жыл мурда ал экиге бөлүнгөн. Ал эми Тибет үңкүрүнүн узундугу 20 километр. Ал жерге биринчи болуп башкыриялык Эрнис Мулдашев кирген. Үңкүргө 3 дарбазадан өткөн. Эрнис ар бир дарбазадан өткөндө денесиз жандыктар, алсыраткан оор жүк баскан, андан корккон. Үңкүрдө тик сөөнүп турган гиганттарды көргөн. Аны атланттар деп аташат. Алар өздөрүн-өздөрү психоэнергетикалык жагынан тоңдурушкан. Тамакты эриндерине манактар тамызса тамшанышкан. Муну самата абалы дейт. Алар жарым үргүлөп турушат. Манактар шарты коюп дары майлар менен 15 күндө бир денелерин сүртүп турушат. 9000 жыл мурун жерде чоң кырсыктар болгондо эң мыкты атланттардын 66 миңи ушул үңкүргө качып киришкен. Ошондо алар 300 жашта болгон. Алар эми кыямат болгондо жердин бетиндеги бүт адамдар кырылып кетсе, анан келечектеги жаңы адамдардын жаралышына уютку болот экен. Бермуд 3 бурчтугу, кемелер, учактар ың-жыңсыз жоголо турган жер. Анда деңиз түбүнөн бөлүнгөн метан газынын күйүүсү үчүн шарт түзүлгөн магниттик аномалия бар. Тез жоголуучу деңиз куюндары болот. Суунун зор ылдамдыгы, агымы бар. Ыкчам оошкон аба массасы бар. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ой өрүшү Кругозор китебинен 40-беттерден кененирээк дагы окуп чыксаңыздар болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.